жылдын 22-майында Ошмунун Жаштар комитетине жана Акыйкатчы аппаратына шайлоо өтмөкчү. Учурда Жаштар комитетинин төрагалыгына 4 талапкер атсалышып жатат. Андыктан акырындан тааныштыра кетейин. Орозалы Улуубек Турсун, физика техника факультетинин 4-курс студенти. Арынариев Муралым, юридика факультети 3-курс. Жана ошондой эле Талантбек Улуубек Мамат, БИМ факультети 2-курс. Бүгүн бизге тилекке каршы 3 эле талапкер келди. Акырындап бул талапкерлер өз ара бири-бирине суроолорду беришмекчи. Эскерте кетсек, суроо ар бириңиздер бирден суроо бересиздер жана ошондой эле 1 мүнөттүн ичинде жооп беришиңиздер шарт. Демек, акырындап Муралым мырзага сурооңуздарды жасасаңыздар болот. Анда мен суроо баштайын. Жаштар комитетинин алдындагы сектор башчыларынын, бөлүм башчыларынын алардын аткарган иш-аракеттери маани базында аябай чоң да, аткарган иш-аракеттери. Сиздин алар боюнча ой-боруңуз кандай? Туура суроо. Негизинен алганда биз дагы факультеттин жаштар комитетинде иштегенбиз. Ал жерде факультеттин жаштар комитетинин төрагасынын сектор башчылары даярданылат. Ошол жерде эле сектор башчылардан мисал келтире турган болсом, кабарчы сектор башчысы бар. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 30 миңден ашык студент билим алып келишет. Бул Ошмундагы 30 миңден ашык студентке баарына кабар жеткирүү максатында ошол кабарчы сектору дайындалган. Албетте кабарчы секторундагы Ошмундагы кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат, кандай конкурстар, кандай конференциялар, кандай семинарлар бар, жана кайсыл числого ошол иш-чаралар өткөрүлүп жатат, бардык студенттерге жеткирип бериши зарыл. Ошондой эле факультеттин жаштар комитетинде эмес, Ошмун жаштар комитетиндагы өзүнүн структура башчылары бар. Ошондой эле Ошмун жаштар комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, же тарбия багытындагы орун басары, маданий жактан, интеллектуалдык жактан демекчи. Ошол бардык факультеттин жаштар комитетинин структураларын жыл сайын төрагалар бекитип беришет. Албетте өзүнүн структураларынан айлык же жумалык отчетун алып туруу бул зарыл. Рахмат. Кийинки сурооңуз келиңиз. Менин суроом, ай сайын төрагалардын отчетун алып, ошол отчетуна жараша төрагаларга сүйлөө катары ректордун ыраазычылык катын беремдеп платформада жазып кетипсиз. Бул ыраазычылык каттардын баркын кетирип койбойбу? Ушун кандай түшүнөсүз, кандай айта аласыз? Бул аябай туура, орчундуу маселе негизинен алып караганда. Мен платформамда айтып кеттим. Жаштар комитетинин, факультеттин жаштар комитетинин төрагалары арасында дагы сынактарды өткөрүп турсак, ай сайын. Жана учурда акыркы жылдарда факультеттин жаштар комитетинин төрагалары биргеликте иш алып барышпайт тилекке каршы. Ошол бардык төрагаларды ынтымакка биримдикке чакыруу максатында ошол факультеттин төрагалары арасында сынактарды өткөрүп турсак жана айлык отчетун алып турсак. Мисалы, кайсы бир факультеттин төрагасы 23 сентябрга кыргыз тил майрамына кандай конкурстарды өткөрдү, же кандай концерт программа даярдады. Эгер даярдаган болсо, ошол факультеттин төрагасы бул ай сайын жакшы иштептир. Ушул айга ректор тарабынан автограммата берсек де. Бардык эле факультеттин жаштар комитетинин төрагасы ректор тарабынан автограммата алса, бул чоң сыймык. Мына ошонун эсебинен эгерде бир факультеттин жаштар комитетинин төрагасы жакшы иштеген болсо, жана өзүнүн укуктарын, милдеттерин так аткарган болсо, анда 9 грамота алганга укуктуу да. Ошол максатта төрагаларды биримдикке ынтымакка чакыруу максатында жана чогулуштарга, жана башка бир конференцияларга, конкурстарга биргеликте катышсак деген максатта ошол ректор тарабынан автограммата деп платформага киргизип бердик. Кийинки суроону БИМ факультетинен чыккан талапкер Талантбек Улуубек Маматка сурооңузду берсеңиздер болот. Мен платформамен сиздердин тааныштыгыңыздар бар. Бул платформаны мен иштөөдө мен аябай көп убакыт кетирдим. Аябай көп ойлонууга муктаж болдум. Мунун ичинде мен мисалы эгер коррупцияны кайтарган болсок, адам деле кыл деген нерсени кылбайт да эч качанчы. Коррупцияны биз коррупция деп бербестен, коррупциянын алдын алуу жактарын, анын билимге чыккандуу жактарын карасак, анда ушул турарга аракет болдум. Анан мен бул платформанын ичинде мен көпчүлүк учурда эле мен ушул студенттерди билим алууга шыктандыруу жагын карадым да. Анан эми сиз менин платформа боюнча тааныштыгыңыз бар.
Ушул платформанын ичинде мен айрыкча кайсы пункт аябай сизге жакты? Мени кызыктырган сиздин платформаңыздан Ошмунун ыктыярчылар жаштар тобу деген пункт жакты. Себеби буну терең ойлонуп карасак, ар бир факультеттерден биз бирөө менен жолугуштуруу үчүн 10-20 студенттерди алып келебиз. Аларды чакырып, сабагынан тоскоол кылбай эле ушул ыктыярчыларды эле өз ыктыяры менен ошол жолугушууларга, башка жактарга алып келсек жакшы болот деп эсептейм. Кийинки суроо. Менде бизде ушундай суроо жаралууда. Урматтуу Бекмаз мырза, биз дагы факультеттин төрагалары катары чогуу иштешип жүрдүк. Анан азыр төрагалар арасында дагы орчундуу маселе бар. Бардыгы эле факультеттин жаштар комитети эмне үчүн Ошмунун жаштар комитетинин төрагасы менен ынтымакта чогуу иш алып барышпайт. Ошол эле төрагалар арасында дагы оппозиция деген дагы бир команда түзүлүп, мурунку жылы кабарыңыз бар. Ошол эле факультеттин жаштар комитети менен факультеттердин студенттик акыйкатчы аппараты дагы эмнегедир чогуу иш-чараларды өткөрүшпөйт. Бунун себеби эмнеде? Рахмат, жакшы суроолду. Эми факультеттер аралык факультеттердин төрагаларынын мамилеси тууралуу айта кетсем, бул адамдын ар бир адамдын өзүнөн болот экен. Бардык нерсе жакшы нерсе кааласа да, жакшы ниетин жакшы койсо, жакшы эле болот мамилеси. Ошол төрагалардын арасынан бир ою жаман жок, тура айтарым. Ою башкача да, тескери көз караштагы адамдар башка төрагалардын оюн бузуп кетишет экен. Ошол себептен ойлойм, Ошмунун жаштар комитетинин төрагасы менен биз жакшы биргеликте иштешип келатабыз, бири-бирибизге колдоо көргөзүп келатабыз. Билбейм, эми анда-санда болуп калышы мүмкүн. Бирок Ошмунун жаштар комитетинин төрагасы азыр айтсам, ичери ашын жерге коюп чуркаган адамдар аз. Мен ушул Ошмунун жаштар комитетинин төрагасы Алтынбек уулу Муратбек мен ушундай адам катары бир жумушты айтсаң, ичери ашын жерге коюп чуркаган жаштар деп жанын аябай чуркаган адам катары өтө баалайм, сыйлайм. Анан акыйкатчы аппараты боюнча да токтолуп кеттиңиз. Акыйкатчы аппараты менен бул нерсеге дагы түрткү болгон адамдын мамилесин өзү жакшы мамиле кыла алса, ошол адамдын тилин таап алса, жакшы мамиледе болуп кетет деген ниеттемин. Буга чейин биз жакшы эле иштешип келдик. Чогуу биргеликте иштерди алып барып келдик. Негизинен ошол. Акыйкатчы аппараты бүгүнкү күндө баардык адамдар менен иштешкенге ар дайым даяр. Анан бир айта кетчү нерсе бар. Мисалы, жетекчи менен 1 саат деген долбоорду биз аябай мындай дайым айтып жүрөбүз. Анан айткандан бир сөзгө кайта бир жери бар. Мисалы, ар бир факультетке биз баннер чыгарып билгенбиз. Алда мындай деген сөздөр текст жазылган. Урматтуу студент, эгер сизде коррупция, контракт, окуу, тарбия жана башка сизди кызыккан кандай суроолор пайда болду, кимге кайрышыңызды билбей жазсаңыз, анда сизди Ошмунун акыйкатчы аппараты жетекчи менен 1 саат долбоор чакырат деп айтабыз. Анан бул долбоор аркылуу жакшы иштер болду деп айта алам. Анан балким сиздин бир аз маалыматыңыз зорак, айрым жаштар комитетинин төрагалары менен бирге иш алып барат деп айта алам. Мисалы, бүгүнкү күндө интеллектуалдык оюндардын деңгээли аябай чыкты. Мисалы, жатакандар арасында, факультеттер арасында. Анан бүгүнкү күндө биз мактанып нерсе бар. Кээде болгон нерсени мактанып коюш керек экенин ойлоп калдым. Мисалы, бүгүн күчтүк регионалдык катуу маршрут өткөрүлгөн, бүгүн эң сонун демилге болуп, уюштурулуп өттү. Эгер 1-2 жылдын ката айтып турган болсок, анда жылына 1 жолу уюштурулмак, анда педагогика жана психология предметтери боюнча, Кыргызстан тарых предмети боюнча уюштурулмак. Бүгүнкү күндө ар бир ай сайын болуп, ар бир айдын жыйынтыгында ошол биринчи орун алган студенттин ата-энеси Кудай кааласа жакшы күндө ошол эс алуучу пансионатка жолдомо алат. Бул деген эң сонун. Студент кезде сен бирге жетишип, анда ошол ийгилигиңди ата-энең менен бөлүшүп бактысы, ошол нерсени уюштуруп, ошол нерсеге себепкер болуп дагы жакшы деп ойлойм. Менин кыскача жолум ушундай. Рахмат. Сиңиз суроосун. Мен суроом.
платформадан суроо айта кетсем, ошмунун интеллектуал мырзасы кароосунагынын өткөрөбүз деп айтышыз да. Бунун максаты кандай? Бул ойдагы аябай чоң нерсени айткысы келип турат. Бул убакка чейин мисалы ошму периси, ошму мырзасы деген аябай шаардык деңгээлдеги шоу бир бар, ишаралар бар. Мен ал жерде жазгам, эгер мазмундук өзгөртүүлөр киргизилди, толук эмес мазмундук деп. Балки мына ушул менен көтөрүп чыккан жаңы демилген мазмундук өзгөртүүлөргө жол катары болушу мүмкүн. Мисалы, мырза дегенде бир гана анын билегине карап жете бербейт да. Мырза дегенде кээде аны жана кеткен кызды коргоп коюу, кээде ал сенин каракучуң эч нерсе жагбай калат. Эгер биз ошондой чоң деңгээлдеги ишараларды интеллектуал жагынан кошо көргөн болсок, айрым бир катышуучулар, бул жакта интеллектуал да бар, мен каракучум менен ишенip чыкпайм, кой, мен жок дегенде интеллектуал жагынан көңүл бурайын деген ой болушу мүмкүн. Анан эми бул жалпы эле ошол каракучка башка нерселер андай четтетүү эмес. Бирок бул жакта интеллектуал, адамдык мамилелер, адамдык сапаттардын баарын камтыган бир жакшы бир ишара болуп ишенем. Кудай буйруса, эгер шайлоодан ошол өтүп калган болсок, сиздер менен биргеликте уюштуруп, анын жыйынтыгынан чогуу чыгарат деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин алдыдагы отурчу шайлооңуздарга ийгилик каалайбыз. Биздин кийинки конокторубуз бул студенттик акыйкатчы аппаратынын жетекчилигине талапкерлер келип отурушат. Акырындап таныстыра кетсек, педагогика жана дене тарбия факультетинин 2-курс студенти Бектур Нурзаман, жана ошондой эле математика жана информатика технологиялар факультетинин 4-курс студенти Абдыжапаров Муслим, жана ошондой эле медицина факультетинин 4-курс студенти талапкер Абдрахманов Адилет. Кош келипсиздер. Акырындап суроо жооп көзө берсек, Абдрахманов Адилет мырзага алгачкы сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мисалы, азыр студенттик акыйкатчы аппаратынын жетекчилигине келип атабыз, мисалы да. Ал жерде түрдүү көйгөйлөр менен келишет да. Эгерде ошол бир мугалим бизден ушундай акча алды деп бизге келсе, сиз кантип жооп бермекчисиз? Эмне чара көрмөкчүсүз? Кандай чара көрмөкчүсүз? Рахмат, Муслим мырза, суроону абдан жакшы суроо бердиңиз. Негизинен мен эгерде мага студенттерден кандайдыр бир арыз менен кайрылса мага, мен эң биринчиден Кыргыз Республикасынын конституциясына, мыйзамдарына баш ийип, ошмунун ыстыгына ылайык акыйкат комиссия түзүп, акыйкат жолу менен эгерде чынында эле ошондой студенттин укугу бузулуп жатса, тебеленип жатса, түрдүү иш-чараларды жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы? Суроом бул платформамызда 3-пунктунда жазылгандай сессия мезгилинде комиссия менен чогуу көзөмөл жүргүзүү деп жазыпсыз. Азыр ошмуда 18-19 факультет бар. Жалпы колледждерди бириктиргенде 23 факультет колледж бар. Ошолордун ар биринин сессиясына карап комиссия түзүп, ар бирин кароо өтө көп убакыт талап кылып албайбы? Үлгүрөсүздарбы бир жуманын ичинде? Рахмат, сурооңузга түгөндөбүчө жооп берейин. Мен акыйкатчылык аппаратына жетекчилигиме коюп, өзүм акыйкатчы болсом, ар бир факультетте өзүмдүн өкүлүмдү дайындап, ошол өкүлдөр менен биргеликте жана ошондой эле ыктыярдуу студенттерди топтоп, алар менен биргеликте Ош мамлекеттик университетинин ар тараптан өсүп өнүгүшүнө салымыбызды кошуп, жакшы иш-чараларды коррупцияга каршы ошондой сессия мезгилинде алар менен биргеликте факультеттер бөлүнүп, биз өзгөн медициналык колледжинде эске алып, ал жактагы студенттерибизге барып, алардын укуктары сакталып атабы, тебеленбей атабы, ошол боюнча бөлүнүп иш-чараларды жүргүзөбүз. Баарына жетишсек болот. Рахмат, кийинки суроону талапкер Абдыжапаров Муслим мырзага берсеңиздер болот. Мен суроо рахмат, мен суроом эки талапкерге тең бирдей болсун. Эгерде азыр бул жерде 3 талапкер отурабыз. Ушул 3 талапкердин бирөөбүз акыйкатчылык жетекчилигине барабыз. Мисалы, сиздер Жаштар комитетинин төрагалына талапкерлер менен биргеликте чогуу коалиция түзүп, позициябыз бир деп чыгып атасыздар. Эгерде сиз ошол чогуу позицияңыз бир болуп жаткан талапкериңиз эгерде шайлоодон өтпөй калса,
андай башка талапкер менен, башка төрага менен кандай иштешесиздер? Рахмат. Милет мырза жакшы суроо берди. Мен негизинен айтып кетчү нерсе, бул жерде азыр биз Бектурсун Оразали бул экөөбүз чогуу чыгып атабыз азыркы учурда. Биз экөөбүздүн достугубуз бир. Анан платформабыз эки башка. Платформа эки бөлөк. Мисалы айтып кетсем, мен азыр эгерде мен бул жака жетекчиликке өтпөй калсам, анда ал калган мисалы сен менен кадимгидей эле иштешесиз, Нуржамал менен деле иштешип кетет. Эгерде мен өтүп калып, ал өтпөй калса, анда мен деле ошол позицияда кетмекмин. Бул платформаңызда экинчи пунктунда айтылыптыр, анкетелердин жообун сайтка жүктөө деп. Бул жерде ар кандай жооп чыгышы мүмкүн жыйынтыгы. Ошол жыйынтыкта ага-эскелердин терс жактары жазылса, ошол ага-эскелердин аброю түшүп калбайбы? Бул жагын кандай карайсыздар? Негизинен Ош мамлекеттик университети билим берүүнүн лидери болуп эсептелип келинет азыркы учурда. Анан ар кайсы жерде мисалы публика чыкчу маселелер бар, ал эми чыкпачу маселелер да бар да. Мисалы айтып кетсек, азыр бул акча маселесине келсек, ал пункт сайтка жарыяланбайт. Себеби ал азыр негизинен бул эмеге түшүштө мүмкүн болбосо керек деп айтачы. Майда. Эгерде ушул университетте ушундай мугалимдер бар экен деген бул сайт деген эми интернет, ал бүткүл аалам колдонот аны. Ошол эмелер, ошол университетте ошондой мугалимдер бар экен дегендиги бул университеттин аброюна шек келтирип коюшу мүмкүн. Андыктан биз ал 11-12 пункттарда жоопторун алып интернетке чыгарабыз. Ал жерде кайсыл маселелер чыгат? Ал жерде сизден алдыңкы курстар сизге ошол мугалимди сунуштаганбы? Жана ал мугалимдин студенттерге билим берүүсү кандай? Жалпысынан алганда ошол мугалим жөнүндө акча маселесинен башка бардык маалыматтарды алса болот. Рахмат. Кийинки талапкер Бектурсун уулу Нурзаманга сурооңуздар берсеңиздер болот. Эгерде азыр сиздер чыгып атасыздар да, жаштар комитетинин талапкерлери менен биргеликте биз бир коалиция түзүп, биздин позициябыз бу жерде. Эгерде ошол сиз түзгөн коалициянын талапкер шайлоодон өтпөй калса, башка төрага менен биргеликте кандай иш-чараларды алып, кандай мамиле түзүп кетесиз? Рахмат. Мен жеке оюм бул акыйкат аппараты менен жаштар комитети чогуу иш алып барса, бул ошмунун өнүгүүсүнө чоң салым кошулат. Мен дагы шайлоодон өтүп калсам буюрса, эгер шеригим Кудай сактасын өтпөй калса, башка төрага менен дагы ошмунун өнүгүүсү үчүн жаштар саясатын өнүктүрүүгө чоң салымды кошууга даяр иштешке калам. Мен суроо берсем болот. Мен азыр деле платформанын негизин платформаны көрүп, аябай могул жерде бир пункту жакты. Мисалы студенттик өнөр клубунун күнүмдүк кыйынчылыктарын жою максатында атайын аудиториялар менен камсыз кылып, жана студенттик дүкөн ачабыз. Бул жерде аябай жакшы экен, мисалы студенттердин кол өнөрчүлүгүнөн жасалган буюмдарды сатуу. Ал негизинен мурда деле айтып келишкен, бирок ишке ашырган эмес мунучу. Анан азыр ушунан башка, мисалы көптөгөн сизде деле бар экен да, ушундай суроолор платформасынчы, пункттарчы. Көбүнчө милдеттерин жазып турсуз. Дагы башка кандай эмелер кошсоңуз болот? Мисалы башка кайсыл идеяңыз менен мындай, мен ушул идея менен мен мына ошону алда сүрөп чыгам деген. Негизи платформанын бардык пункттарын так туура аткарам буюрса, ошмунун өнүгүүсүнө чоң салымды кошом. Ал эми ошмунун студенттик өнөр клуб бул негизделген. Азыркы учурда дагы комитетте турат. Башынан
Муда студенттик өнөр клубу түптөлгөн, жакшы билесиздер. Ошол өнөр клубунун студенттеринен жаралган буюмдар 228 кабинетте жаштар кабинетинде турат, дагы деле эстелик болуп. Калган колдорунан жаралган буюмдар бул ар жака тарап кеткен, автору жок болуп калган, ал студент жасады, жок болуп кеткен. Ошонун негизинде ошо таянып, бул жетекчилик менен биргеликте кеңешип, атайын аудитория ачып берсек, кем бажыларын топтоп берсек, ошол жерден жасашып, бүт өнөрлүү студенттер ошол жерге топтолсо дейбиз. Студенттик дүкөн ачып, ошол жерден студенттин колунан жаралган деген жакшы бир белги менен ошол жерден сатып, студенттердин кем бажысын толуктап турсак деген жакшы оюбуз бар. Эске салсак, бизде бүгүн конокто жаштар комитети жана акыйкатчы аппаратынын жетекчилигинде талапкер мырзаларыбыз болду. Биз буларга жөн гана ийгилик каалайбыз, амандыкта көрүшөлү.